экинчи суроо боюнча бул жерде кооперативдер жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр болуп атат. Бул жерде демилгечи Кабминдин төрагасы баяндамачы Сыдыков Орозбек Кадырбекович, Министерство юстициянын министринин орун басары. Сөз сизде, Орозбек Кадырбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Дастан Алабаевич. Мыйзам экинчи окууда каралууда. Биринчи окуунун жыйынтыгы боюнча депутат Ормон Улукбек Зулпукаровичтан, Акаев Жанарбек Кубанычевичтан жана Дастан Далабаевичтан сунуштар келип түшкөн. Улукбек Зулпукаровичтын 7 беренеге берген сунушунун юстиция министрлиги жана комитеттин эксперттери менен карап чыгып, алардын бирөөнө каршы жана бирөө менен тактоо, калгандарына каршылык жок деген позицияга келдик. Ал эми Акаев Жанарбек Кубанычевичтин эң көп сунушу болду. Ал 49 барактан турган болду. Бул союз кооперативтердин сунушу менен биргеликте иштеп чыккан болгондуктан биз бир канча жолу отуруп, бул комитеттин эксперттери менен карап чыгып, анын 35-40%-ын каршы эмеспиз деген тыянакка келдик. Ал эми депутат Дастан Далабаевичтин сунушу боюнча биринчи беренеге түшкөн сунушка приобретение членам готового жилья дегенге каршы эмеспиз деген тыянакка келдик. 9-чу беренеге болсо возможность участия на общем собрании в дистанционном режиме дегенге да каршы эмеспиз. Бирок Дастан Далабаевич, бул жерде по всему тексту онлайн офлайн дегенде дистанционном режиме деп замин этип чыгыш керек, потому что башка жерлерде да бар. Адан кийин 19-чу беренеге либо иным способом предусмотренным в уставе деген голосование бюллетенге дагы каршылыгыбыз жок, макулбуз деген тыянакка келдик. Ал эми экинчи беренеге берген Кабинету министров Кыргызской республики рекомендовал жилищно-эксплуатационным и жилищно-строительным кооперативам, образованных в селах управления общим имуществом в многоквартирном доме, изменить организационную правовую форму новотоварищества собственников жилья дегенге биз бул жерде мындай болуп атат да, Дастан Далабаевич, ТСЖ жөнүндө мыйзам бар. Мыйзамдын 3-чү беренесинде ТСЖлар бул көп кабаттуу үйлөрдө деп түзүлөт. Ал эми бизде кооперативтердин, жанагы турак жай кооперативтер жалпы мүлктү башкаруу, аларды күтүү боюнча жана аларды куруу жана гаражды кооперативтер кирип кеткендиктен ушул бул жерде биз бул жерге каршыбыз да, анткени түшүнүктүү. Орозбек Кадырбекович, урматтуу депутаттар, сунуштар, сын пикирлер, суроолор жокпу? Анда сунуштар менен мен айтылган мыйзам долбоорду. Так, Эльвира Жаралбекова, сөз сизде. Рахмат. Ушул жилищно-эксплуатационный кооператив деген нерсени азыр киргизсек, бул ушунча бизде аябай көп бузуучулар болуп атпайбы? Ошол жактан кандай жардам берет деген суроо да. Урматтуу Эльвира Жаргалбековна, жилищно-эксплуатационный кооператив деген бул илгертен эле бар өзүчө. Бул кирип аткан жок. Бул байкы кооперативтер эгер ТСЖ көп кабаттуу үйлөрдү башкаруу, аларды күтүү боюнча түзүлсө, бул байкы жилищно-эксплуатационный кооперативтер бул жер үйлөрдүн башкаруучусу, бул баягы сууга алып келүү, көрктөндүрүү иштери боюнча түзүлгөн. Бул ошону башкаруу күтүү деле. Бул илгертен келген, жана биздин Бишкек шаарында жана республиканын аймактарында бар. Бул жаңы кирген жок. Мыйзамдын негизги концепциясы бул жалпы эле турак жай кооперативиндеги жанагы пирамидалардын пайда болгондуктары, алардын башкарууларын тартипке бүгүн заман талабына келтирүү жана жоопкерчиликтерин күчөтүү үчүн иштелип чыккан да. Ошондо эмне жагын, кайсы жагын тартипке келтирип жатасыздар? Кандай жардам берет деп суроо бердим да. Биринчиден биз маселени аныктап чыкканда кооперативтерди өзү деги эле кооперативтерди 18 жашка чыккан жарандар түзүп келген, эч кандай бул жерде уставды капитал деген болбойт, пайлык фондду гана эске албаганда. Аны түзүүдөгү алардын акча каражаттарын колдонууда бир топ уж башкармалыктар эле чечкен. Азыр болсо жалпы чечим, жалпы жыйындар менен өтөт. Кооперативдин пайлык фондко түшкөн каражаттар ал уставдык максатка гана колдонулат. Мурдагыдай жана стадион топтоп, эл топтоп реклама кылгандарга жол берилбейт. Жана ошол башкармалыктын мүчөлөрүнүн аракеттигинен же аракетсиздигинен кеткен зыяндарды өздөрү толтуруп берет, кылмыш жаза жана укуктук жоопкерчиликтер менен. Андан сырткары жанагы көп жарандар Россиядан туруп, башка жерден туруп катышпайлы катышып бергендиктен биз мына азыр Дастан Далабаевичтин сунушу менен дагы биз байкы дистанционный, онлайн, офлайн кылып, мындайча айтканда бардык жарандарды катыштыруу, түшкөн акча каражаттар финанс кредиттик уюмдар менен өтүү жана
министрлер кабинетинин тарабынан аныкталчу Кыскануска жокту, Анда вы кыскануска здесь кылсаңыз. просто упорядочиваете бул мыйзамда. Хорошо, рахмат. Рахмат. Башка сунуштар, суроолор жок, урматтуу депутаттар. Сөз Алимжанова. Рахман Дасан Талабаевич, Розбек Адырбекович, азыр Эльвира Жиргалбековна кошумча айтайын. Если данный закон примут, кто будет отвечать за нарушение и недостатки этот? Мындай айтканда обманутый досиктерге болбосо министр кабинет төлөп калабы? Мына мыйзам менен кирип калсачы, кандай болот ошону жооп берип коюңуз. Буга чейин алданган жарандар боюнча 1592 арыз түшүп, ошончо иш козголуп, баягы 1 миллиард 300 миллиондой чыгым кеткен деп 21 кооператив иш козголгон. Булар мурдагы мыйзамдын редакциясы боюнча деле сот менен жоопкерчилик алышат. Бул жерде министрлер кабинети тарабынан аныкталуучу ыйгармыктуу орган. Мындан нары бул союз кооперативдер менен келгенде мындан нары баягы тышкы башкарууну киргизүү же башкаруу правленияга келип аткандардын мурда мошенник болгон эмеспи, соттолгон эмеспи деген маселелерди кароо жагындагы ыйгармыктар баягы министрлер кабинетинин токтому менен аныкталат да. Ошондо министр кабинет киришсе, ишенич пайда болот да. Ошондо алданып калса төлөп бере алабы дейм да. Ол жакшы наоборот кабинет. Эми алданууга жол бербеш үчүн жанагындайларга алдын ала чектеп турабыз да ошолорду. Жок, бул туура эле мыйзам долбоор. Бул жерде биз наличка ачыктуулугу боюнча жазылган туура эле. Все, урматтуу депутаттар, анда сунуштар менен мыйзам долбоорду добушка коем. Ким макул? Макул, единогласно, чоң рахмат. Анда Жош Кеңешке биз сунуштайбыз.